Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүндө турак жай салууга жердин тартыштыгы жогору. Ушул тапта 3000ден ашык адам жер алуу үчүн кезегин күтүүдө. Мында чогулгандарда жер маселесин чечип берүүсүн талап кылып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө келишкен. Азыркы тапта 2700 адамдын колунда токтому болгону менен аларга жер ажыратылбай жатканы бул нараазычылыктарга себеп болууда. Азыр мына ушул күнгө дейин келип атабыз, кетип атабыз. Баягында ген планга ham киргиздик мына деп ген планга дагы киргизген да. Эми эч ким бу жердеги бардык эгендердин бардыгынын көйгөйү чек эле маселеси. Башка эч кандай биз же райиске же башка бир эмеге биздин эмебиз жок. Şu bizi yerimizi mizamlaştırıp bersin, çekimizi bersin, har xil şıltoo qilmasdan mana Bishkekdan ham onaqa 355 protokol deb undan ham keldi mana aşı xalqni qo'ng'ishi deb turibdi ekan dedi. Endi shu 40 gektarda lekigen o'lchab berishgan, qoziq qoqib bergan ko'pchilikka. Endi hozir o'shani ham bu yosh bola uchunmi endi ekoringlar, palondaqa qilinglar. U yerda 70% dogovor bo'lgan. Dogovor bilan shu ulushi bolalar bilan dogovor qilib boshqa yerga, boshqa kontrga jildiradigan bo'lgan yer adislar hamma yo'g'i bor, ularga birdan chek beradigan bo'lgan dogovor bor edi. Тургундардын маселесин чечүү максатында 2006-жылы Сарай айыл өкмөтүнүн Киров айылынан 40 гектар жер айыл чарба багытынан калктуу конушка трансформация болгон. Деген менен аталган жер 41 үй бүлөнүн үлүшү болуп турат. Азыр эми ошол жайга токтому бар жарандар менен үлүш элеринин ортосунда жер талашуу орун алууда. Akasiga, ukalariga, qizlarga bor aytasa. Bu el hech qanaqa chek olgan, bilmasang söyleme. Mening qo'shinam 3 ta bolasi bor. O'zim 40 gektar yerda yer plani bor. Transformatsiyasi bo'lgandagi kontrakt 15 yildan beri option chek olyapmiz. Otavuzdan beri olgan emasmiz buni. Olib o'zimizning pulumuzga ala. Yo'q, kelib эле Gayra mınanda kılıp ızıldaştın gereği yok da. Emi gelip durup hem bizim ülüştük жерге asılışıda. Emi onu biz hiç kaçan berbeyiz degen tiyen akça. Demesle 2008-жылы жергиликтүү кеңештин токтомунун негизинде ошол 40 гектар жер, бул жерде Ош Карасуу жолунда Агөргө деп айыл бар, ошол жерге которулуп кеткен. Мурда ППСтин жери болчу. Ошол жер азыр ошол 40 гектардын ордуна үлүш болуп кеткен. Элдин ошол жагы үлүш берип берген. Эми үлүш турган жерге биз барып туруп прямо ала албайбыз да 40. На самом деле буну текшерткенде справка алсаң, ошол 40 гектар жер калктуу конуш деп турат. Бул жерден маселе келип атат. Мен үлүшүм чегим бербейсим дегенче, чек ал жерден берсе болот. Мына документ турат деп документ алып келип атат да. Фактически ал жер калктуу конуш болуп турат. На самом деле буну караганыбызда башка жака жылып кеткен да. Ал жерде үлүш атат. 41 кожолуктун үлүшү бар. Маалыматка ылайык 2005-жылдан 2010-жылга чейин жер бөлүп берүү боюнча 4800дөн ашык токтом чыккан. Бирок 15 жылдан бери колунда токтому бар жер ала албай жүргөндөр миңдеп саналат. Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Амирбек Жунусов аларга мыйзамдуу жер бөлүп берилбегенин айтууда. Мындан улам мыйзамсыз курулуш жүргүзгөндөргө катуу чара колдонуп жатканын кошумчалады. Бизде Сарай айыл өкмөтү болгондон бери 153 гектар жерге жалпы трансформация келген. Бүгүнкү күндө фактически 200 гектар жерге токтом чыгып, үйлөр салынып кеткен. Башкача айтканда, земельный баланс бизде нарушение бар. Бул жерде азыр 40 гектарды бере турган болсок, земельный баланска өзгөртүү биз айыл өкмөт тарабынан киргизе албайбыз. Анткени анын ордуна башка сууга жерден берилип кеткен. Үлүш ээлери дагы бүгүн эки тарап болуп турат. Үлүш ээси бул анын менчик укугу болот. Ал кодекс конституция тарабынан корголуучу, анын менчик укугун эч ким тартып ала албайт. Сарай айыл өкмөтүндө 848 гектар кайракы жер бар. Амирбек Жунусов эл менен болгон жолугушууда анын 33 гектары трансформация кылууга даярдалып жатканын билдирди. Эгер бул аракеттер ишке ашса, жер бөлүштүрүүлөрүн убадалады. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.